Жогорудагы тактекелер жыгач куурчактар. Алар бышык жана бекем болуш үчүн аны жасоодо арча кайын колдонулат. Каарманыбыз мына бул текелерди өз колу менен жасаган. Мурдагы тактекелерге салыштырмалуу көлөмү чоң болду да. Көлөмү чоңойтуунун себеби чет элдерге чыкканда чоң залдарда бул алыстан көрүнбөй калат да, кичинекей текелер, кичинекей жандыктар. Ошон үчүн муну мүмкүн болушунча эми кол менен, танап жип менен тарткылап ойногондуга байланыштуу муну салмагы дагы комуздун күүсүнө мешайт этпегидей, тоскоол болбогудай жеңил маанайда болуш керек да. Ошон үчүн муну колго ылайыктап, жеңилдигин өлчөп, чоңдугун өлчөп, мүйүздөрү ыргып кетип, элге күлкү болбогудай кылып, мүйүздөрү ийрейсе да сынбагыдай кылып атайын жазадым да. Анан муну чет элдиктер көп баалашат. Өзүбүздө болсо муну баланын оюнчугу деп коет. Кеминде бир канча миң жыл мурда жаралган теке өнөрү бүгүнкү күнү жок болуп кетүү коркунучунда. Кыргыздардын алгачкы куурчак театры атыкан теке өнөрүн казак боордошторубуз өздөрүнүн маданиятына сиңирүүгө аракет жасап жатканын айтат каарманыбыз. Казактар ортеке деп коюшат экен, бирок аларда ортекеси жок болчу. Мына былтыр өткөн жылдан баштап эле алар текеге аракет кылып, анан текечилердин конкурсуна өткөрөбүз деп $50.000 байга коюп ошентип аракет кылып атышат. Ал эми биздин текебизди болсо үйрөн деген аны көңүл бөлүп конкурс уюштуруп антип миткен чөйрө жок. Анан четтиктер чакырганда, же болбосо четтиктер келип калганда, анан балдарга концерт берип калганда алып чыгып ойноп калам. Бирок ошол көргөндөрдүн баары ыраазы. Чындыгында колдо бар алтындын баркы жок дегенде чет элдиктердин кызыгуусун жараткан теке өнөрүнө анча көп маани бербей келебиз. Эгер ата бабаларыбыз мурастап калтырып кеткен бул өнөрдү аздектеп сактап албасак, башкалар бир заматта менчиктеп алышы турган иш.